Окуучулук курак, бала кыял мүнөздөр, мугалим өткөн сабактар катарга тизилген бүтүрүүчүлөрдүн кайталангыс мезгилинин аякташы. Мындан улам алар келечек деген чоң жолго багыт алышмакчы. Карагулжа районунун 1-май айылындагы Субанов мектеби кезектеги бүтүрүүчүлөрдүн өз уясынан учурду. Жалпысынан бул мектепте 9 жана 11 класстын 52 окуучусу аяктоодо. Быйылкы окуу жылында 9 класстарыбыздан 32 окуучу бүтүп жатат, 11 класстарыбыздан 22 окуучу бүтүп жатышат. 9 жана 11 класстын окуучулары бүтүрүү аттестациясына кирүүгө толук даяр. Алар 11 класстарыбыз жалпы республикалык тест боюнча 12 окуучу катышкан. Бул окуучуларыбыздын жыйынтыгы жакшы эле болот деген ойду айтмак. Жылдын соңунда мектеп окуучулары жайкы эс алууну пландаган болсо, бүтүрүүчү класстар татыктуу кесип ээси болууну максатташкан. Мындан улам аталган мектептин мугалимдер жамааты учур талабына ылайык туура кесип тандоо багытын берүүдө. Өлкөнүн эси өнүгүш үчүн кайсыл кесиптер маанилүү болуп жаткандыгын, азыркы учурда ушул өлкөнүн кыймылдаткыч күчү камсыз кылууда физика, химия, математика илимдерине терең маани берип, аны терең окушуна багыт берип жатабыз. Аталган орто мектеп окуучуларын уядан учуруп жаткан болсо, кайра эле 20 жыл мурда бүткөн бүтүрүүчүлөрүн тосуп алды. Катарга тизилген мектепти аяктагандар 20 жыл мурда дал ушул жайда сапар алышкан болчу. Учурда алар коомго салымын кошкон кызматкер болуп жетилишкен. 20 жыл мурун ушул 11 класстарга окшоп арамыздарда турганбыз. Бирок кийин биз дароо чоң болуп турмуш сапарына аттангандан кийин ишенип коюңуздар, дароо бала болгубуз келди. Дароо мектепке кайткыбыз келди. Ар бир кадамда сиздердин сөзүңүздөр, урушканыңыздар, берген тарбияңыздар, ар бир айткан формулаңыздар жүрөгүбүздө ойноп турду. Ишенип коюңуздар, аябай пайдалуу болду. Мен мектепте окуучуларга айтат элем, бүгүн ушул берилген, ушул мүмкүнчүлүктү пайдаланып, ушундай эжекелердин ар бир сөзүн жүрөгүңүздөргө түйүп, турмуш туткасына дайым пайдаланыңыздар. 20 жылдык жолугушуу кечесин салтка айланып, балалык кезде эске салууга себепкер. Анда бир топ жыл өткөн окуучулук күндөрүн эстеп, жакшы көргөн кыргыз адабияты сабагындагы өтүштү. Арадан 20 жыл убакыт өтсө дагы мектеп партасында олтургандар мугалимдер үчүн окуучу бойдон кабылданат. Билим берип өткөн 20 жыл деген көз ачып жумганча өткөндөй болуп, ушул жерге келип отурганда кандайдыр башкача сезимдер пайда болот экен. Артка кылчайып карасаң, канча нерселер болуп өттү 20 жылдын ичинде. Бул жерге келгенде балалык кезиң эске түшкөндө ушунчалык өкүнүчтүү, өкүнөсүң, ичиң ачат, ошол күнгө кайрылып баргың келет. Сөз менен айтыш, түшүндүрүш кыйын да. Билим берүүнү жакшыртууда 28 мугалим эмгектенип, жаңы усулдарды колдонуп келишет. Аталган мектепте жалпысынан 400гө чукул бала билим алууда. Райондук жана облустук олимпиадаларда жеңишке жетишкендер арбын. Мындан улам элек жеринде эмгектенген окутуучулар татыктуу билим, кең келечек деген ураанды тутунушат. Гүлшара Талантбек кызы, Забирбек Тойчубаев, 7 канал, Карагулжа району.